Ерлан Калчарович, сиз туура түшүнсөңүз, бул жерде биз президент тапшырмасы менен эл менен жолугушуп өткөрүп атабыз. Анан сиз келип калган, биз билгенибиз келип калдырбыз. Биз эми сүйлөйбүз, маселе жок. Эми баягы президиумга отурабыз, биякта айырмасы жок болуш керек сизге эми. Жок, мен түшүндүм, биз билген эмеспиз бу жерде. Биз келсек, ошондо сиз жок, түшүнүп атам, сизди сүйлөйбүз, Ерлан Калчарович. Ошон үчүн бул жерде биз баягы эл менен президент тапшырмасын чогулуш өткөрүп атабыз жыйын. А сиз болсо бул жерде өзүңүз келип жыйын каалаганда өткөрө бериңиз. Маселе жок, эч ким эме. Бакытбек Жеңишбекович, мен, конечно, элим менен отурам. Ушул элим сайлаган мен үчүн негизичи. Бирок мындай болуп атат да, мен сизге айтып кетейин ушул жерденчи. Мыйзамдын чегинде жүрөлү да. Каерде болбойлу, кайсы жерде болбойлу. Мыйзам чегинде жүрөлү. Ошону эле суранам да мен сизден. Баары мыйзам чегинде өтүп атат, маселе жок. Урматтуу Бакытбек Жеңишбекович, Кыргызстандын мыйзамына баш ийбегенибизден, баары мыйзам чегинде жүрүп атат. Кыргызстандын мыйзамына баш ийбегенибизден Бакытбек Жеңишбекович, ушул бардак болуп атат да, ушул элдер ушул жерге баш ийбеген көрүп атабыз, ким баш ийип атат, ким баш ийбейт атат. Ким биз жылыйын уйлантып берели? Бакытбек Жеңишбекович, тоскоолдук кылбай турсаңыз, анан маселеңиз болсо суроо бересиз. Сиз менен Жогорку Кеңештин депутаты сүйлөнүп жатат. Эл өкүлү сүйлөшүп жатат сиз менен. Котуруңуз. Урматтуу депутат. Угуп туруңуз дейм. Дагы бир жолу айтып атам. Бияка тоскоолдук кылбай отуруңуз деп атам. Бакыт Жеңишбекович, мен сизге баш тоскоолдук элдин баары күтүп атат, суроо бере туруңуз. Мен сизге баш ийбейм, мен эл өкүлүмүн. Мен баш ий деген жок, бияка отуруңуз деп атам. Мыйзам чегинде болсун баары. Баары мыйзам чегинде. Отура берем, рахмат.